Рахмат. Биринчи микрофон. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Саламатсызбы, Дастан Арысбекович. Өзүңүздөр билесиздер, өткөн жумада 8 март күнү аялдардын укугу деген темада биздин Борбордук аянтта митинг өттү. Бул митинг биздин Кыргыздын улуттун оңгусуна балта чабылган митинг болду. Себеби Орто Азияда биринчи жолу баягы гей парад өттү да. Андан албетте билбегенге бир эле митинг өттү. Билгенге биз Кыргыздын каада салтын, үрп ататын, баскан жолун, нарк напсилин тепседик. Мына Алайдын ханышасы чыккан Курманжан Датка өзүнүн уулун ошол элинин өмүрүнөн кечип, уулум ажалга тике кара, сенин өлүмүңөн менин элимдин өмүрү кымбат десе, ошол биздин Курманжан Даткабызды маскаралашты булар. Ошол үчүн Дастан Арысбекович, сизден талап кылам. Ошол митингди кимдер уюштурду, эмне максат менен, кимге каршы, бүгүн палатага улуттук коопсуздук кызматын, ички иштер министрлигин, иш кылса укук коргоо органдарын чакырып баа беришиңиздер керек. Ошол добушка коем. Себеби биз мына бул жерде Манастын тукумубуз деп дайыма мактанабыз. Мына бул жерде парламентте Алайдын уулдары бар, кыздары бар. Унчукпай койгонубуз болбойт. Ошол кыргыз экенибизди далилдегибиз келсе, кыргыз деген туубуз барына сыймыктангыбыз келсе, кыргыз ансыз деле аз эл. Мына шайлоого барганда биздин жигиттердин баары айтат, 6 миллион калкпыз, буюрса 60 миллион калк болобуз деп. Эркек эркекке үйлөнүп атса каяктан 60 миллион калк болобуз? Анда унчукпай отура берели, парламент оозубузга талкан сулуп алгансы, эртең Кыргызстан эмес, Гейстан деген өлкөгө айланабыз. Добушка коем, урматтуу депутаттар, колдоп бериңиздер. Үчүнчү микрофон. Дастан Арысбекович, Ергешев, Кыргызстан фракциясы, мен да ушул коллегам Жылдыз Мусабекованын, Аманбековдун айткан толугу менен колдойм. Бул 8 марттагы болгон жүрүш, бул туура эмес жүрүш. Бул коомчулукта аябай чоң резонанс жаратты. Бул деген биздин ата-бабабыздан калган салтка, ушул улутту сактай турган бул тил менен эле салт экен. Ошол салтыбызга туура эмес келген жүрүш болду да. Бул башка көз карашты бизге таңуулап жатат. Биздин улуттун сакталып калышына, мамлекеттин сакталып калышына бул туура келбеген көз караш. Ошон үчүн мен Жылдыз Аманбековдун толугу менен колдоп, шуну коюп беришиңизди мен суранам. Урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги акыркы маселе 2019 жылдын 8 мартында Бишкек шаарындагы Чүй Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде болуп өткөн иш-чара боюнча маалымат угу күн тартибине киргизилген. Чакырылгандар Асанов Курсан Сатарчы, ички иштер министринин орун басары, Опунбаев Орозбек Найманович, улуттук коопсуздук мамлекет төрагасынын биринчи орун басары, Толбаев Балбак Зарлыкович, Бишкек шаарынын мэриясынын аппарат жетекчиси. Күн тартибидеги маселе боюнча ким маалымат? Курсан Сатарчы, сиз бересизби? Биринчи болуп сиз жазылыпсыз. Кимиңиздер маалымат бересиздер? Аппарат. Мейли берериз. Курсан Сатарчы. Маалымат берип коюңуз. Маалымат, кыскача. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, негизинен өзүңүздөргө маалым болгондой эле 2019 жылдын 8 мартында саат 10-дон баштап 13:20 чейин Бишкек шаарынын Россия кинотеатрынын алдынан Чүй проспектиси, ошондой эле Чүй Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан Салиеванын эстелигине чейин 200-250ге жакын жарандардын катышуусунда 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата кыз келиндер укуктук коргоо жана тең укуктуулукту талап кылуу максатында жөө жүрүш жасалган. Аталган жүрүшкө бул жерде жазып коюптур. Кыргыз Республикасынын ЖКХ мурдагы депутаттар Жээнбеков, укук коргоочулар Карасартова, Абдурасулова, коомдук ишмер Байсалов, жарандык активист Токтон Асыровдор катышкан дейт. Чогулгандардын колдорунда төмөнкү мазмундагы плакаттар кармап жүрүштү. Баш ийбе мен тандоомду кылдым.
Курманжан Даткан сүрөтү пролетарский всех стран соединяйтесь, анархистский за феминизм, ар бирөөнүн кызы, аялы, сиңдиси инсан, колонизация это рабство, каждый из 3 женщин подвергается насилию, остановим это, тең мүмкүнчүлүк өнүккөн өлкө, никто никому ничего не должен. 8 март аялдардын укуктары үчүн көрүшүүдөгү тилектештик күнү. Наша борьба сильнее страха деп. Уюштуруучулары, бул Бишкек феминисттик демилгечилер бирикмесинин өкүлдөрү Лансарова, Айылчы, Центр помощи женщинам, Лабрис, Алга, Лига защитников прав ребенка, Бирдүйнө, Кыргызстан, кризис центр Сезим, Шанс, Таис плюс коомдук бирикмелери. Иш чаранын жүрүшүндө 40 чара коомдук бирикмесинин төрагасы Көчөрбаев жана өкүлдөрү менен жөө жүрүшкө катышкан айымдарга 8 март аялдардын эл аралык майрамы менен куттуктап гүлдөрдү таргатып беришкен. Негизи кыскача маалымат ушул мендеги. Рахмат, Курсан Сатарович. Тактоо иретинде Жээнбеков Равшан Бабырбекович 5-чакырылыштын депутаты айтылды аты. Суроолор, урматтуу депутаттар. Маалымат айтылды. Демилгечи Жылдыз Аманбековна. Табло бериңиздер, суроолор болсо тактап алганга. Сөз Бекеш Дастан Далабаевич сизде. Урматтуу депутаттар, эми чындыгында повестка бекиткенде мен болгон жокмун. Ачык эле айтсам, биз ушуну талкуулоо кылсак уят эле болот го. Өзгөчө кырдаал эмес да. Эми албетте, конечно, терс көрүнүштөр бар. Мэр, МВД алар дагы күнөөлүү эмес да, эми гейлер эми артынан келсе, эми алардын күнөөлүү эмне? Эми гейлер артынан келе берет эми акырындан. Просто этат болуш керек да. Биз бул талкуулоо менен эмнени жаратабыз? Ачык эле айтсам, мындай шартты түзүп атабыз да. Европага жарандар азыр жаш балдар барса, бул стенограмманы көрсөтсө, мына басымда окулуп атышат деп депутаттар. Бул теманы талкуулоо кылып атышат. Европа өлкөлөрдө, башка өлкөлөрдө буларга убежище берип баштайт. Анан эл аралык деңгээлде биз дагы уят болобуз. Мен ойлойм, эми мындай мыйзам бузуулар болгон жок. Просто андайларга мындай кичине башкача кичине көңүлдү буруш керек да. Жогорку кеңеште талкуулоо кылбай эле. Просто коомду чакырыш керек, андай кылбагыла, бул жаман нерсе экен. Гейлерди мындай ЛГБТ пропаганда кылып, биз өзүбүз эле азыр пропаганда кылып атпайбызбы? Ошону теманы талкуулап кылып. 2-3 күн өтөт эле, бүт баары эле унутат эле да. А биз жогорку кеңешке алып чыгып бул маселени наоборот күчөтүп жатабыз да. Бул тема аркылуу бирөөлөр грант алат, бирөөнү наоборот гранттандыйт. Мына биз даже жардам берип атабыз ушул тема менен. Ошондуктан каршы болбосоңор, урматтуу депутаттар, бул теманы алып салбайлыбы күн тартибинен. Эми жогорку кеңештин бул, честно говоря, бул трибунадан талкуулоо кереги жок вообще. Это не уровень жогорку кеңеши. Поэтому большая просьба. 10 секунд. Чоң сураныш, менде сунуш бар да. Күн тартибинен алып салайлы Морикин. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар, Дастан Далабаевтан сунуш келип түшүп атат. Бул маселе эртең менен күн тартибине сунуш менен, добуш менен кабыл алынган экен, ошонуга ылайык каралып жатат. Суроого жазылып калды. Урматтуу депутаттар, андан көрө суроого чек кою боюнча сунуш берсем кандай дейсиздер? Урматтуу депутаттар, суроого талкууга чек кою боюнча добушка коем, добуш берсеңиздер биринчи. Макул 55, каршы жок баары 55, катталды 109, бир добуш жетпей калды. Процедуралык маселе 50 добуш менен өттү. Все, 5-чи микрофон процедурный азыр бермек. Рахмат, Пирматов Бирбол. Бирлан Сакбекович, добушка коюп көрбөйсүзбү Дастан Далабаевичтин сунушун?
мен деле кошулам да. Биз канчалык ушу биздин үрп адатыбызга туура келбеген ушундай терс жагдайларды көңүл бурган сайын биз ошончолук неме кылып атабыз да. Ошол көңүл бурбай эле койсок. Ана мен ойлойм, мэрия деле мына Балбак мырза деле билбесе керек, тегилер кайрылып атканда кимдер чыныгы, ошондон пайдаланып кимдер чыгышын булар деле билбесе керек, мен оюмча. Жооп аз маалымат берет го. Рахмат. Бир эме 2 депутаттан сунуш келип түшүп атат, добушка койгонча. Аз кезек менен. Кезек менен мен добушка коёмун, азыр 6-микрофон процедурный, андан кийин добушка коём.